Улантабыз достор, бизде дагы кийинки коногубуз бар. Ушу теле жаатында иштеп келе жаткан, негизи эле өмүрүн телеге арнаган айым бар десек жакшы. 29 жылдан бери телевидение дүйнөсүндө эмгектенип, баарыбыз билген, баарыбыз сүйгөн Сармерден долбоорунун түптөөчүсү жана 21 кылымдын жылдыздары жана башка көптөгөн ушул теле долбоорлордун режиссеру Сагын Ниязалиева бүгүн студиябызда. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Байрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүңөрдүк менен дагы бирге болсун. Негизи айтыңызчы, 29 жылдан бери ушу телевидение жаатында иштеп келе жатасыз. Анан кийин телеге кантип келип калдыңыз эле? Алгачкы сурообуз болсун. Телеге ушу окууну бүтүп атып эле ушу телевиденияга иштеш керек. Ошол жака бизди госпрактика деп койчу эмеспи, ошол жака жөнөттүк. Анан барып иштедик, практикабызды өткөрдүк, анан сүйүп калдым. Анан ошол жерде калып, бизде САС деп коет эмеспи телевиденияны. Бир кирген адам чыга албайт. Ооба, бир кирген адам чыга албайт. Анан ошол жерде иштеп атам. Демек сиз теле дүйнөсүнө келгенде эле алгач режиссер болом деген кыял менен келген турбайсызбы? Ооба. Бирок баягы кесип тандаганда бала кезде мектепте окуп жүргөндө мен артист болот дечүм. Артист болом дечү элем. Анан Бишкекке келсем артисттин окуусу жок экен. Артисттин окуусу Ташкентте, анан Алматыда бар экен. Анан бул жерде режиссердин окуусу бар экен. Ошол эле артисттердин бул режиссер педагогу да. Ошол эле актерский мастерство, эме сцена речь деп коет. Андан башка сабактардын баарын ошол өтөт. Анан эле албетте өзүң коесуң ошол постановканы, өзүң ошо ойнойсуң артист болуп. Өтө алыс эмес. Керек болсо андан да жоопкерчиликтүү режиссер болуп калдым. Негизи ошо бир окуяны биринчи режиссер көрөт да. Анан кийин ошо актерлорго да тапшырма берет го. Могу жерде монтип келесиң дагы, могу жерге келип туруп каласың. Могу жерден колуңду мындай кармайсың деген сыяктуу. Жакшы экен. Ал эми ушу айтыңызчы. Кээ бир учурларда ушундай жумушуңузду таштап башка жака кеткиңиз келген ойлор болду беле? Теледен башка жака такыр эле. Баягы бир кыйынчылык мезгилдер болуп кетти го бизде, баягы рубльдан сомго айланган мезгилде бизде абдан көп кыйынчылыктар болгон. Баягы айлык бюджет дегендей, үй бүлөгө тиги акча тартыш болуп. Деги эле менин үй бүлөм эмес, жалпы Кыргызстанда болду эле ошондо. Ушу дүкөнчү болсо мүмкүн жакшыраак жашайт белек деген бир жакшы ой болгон. Бирок албетте дүкөнчү эмес, эң сүйгөн кесибим режиссер болгондон кийин баягы ачуусуна дагы, таттуусуна дагы көн. Ысык суугуна тоңуп дегенде ошол кесипти аркалап келебиз. Жакшы, биз билгенден азыр мен суроону берип коеюнчу. Ушу сиз чыгарган проекттер, мисалы үчүн 21 кылымдын жылдызыбы же Сармерденби жана буга окшогон толтура проектлердин сиз авторысыз да. Биз сурайын дегенибиз Сармерденде. Кантип ушу элге чыгарууда эмнеден улам пайда болду ушул проекттин чыгаруу? Бул долбоордун жөнөкөй эле жогорку кеңеште ушу жандуу уурдаш керек, артисттер жандуу уурдасын деген бир ызычуу чыгып калды. Бирок ошо фонограмма менен ырдаган күндө деле ушул артисттер өзүнүн үнү менен ырдайт да. Бул фонограмма телевиденияга эң керектүү нерсе. Таза жазылыш керек, алтын фондуга калыш керек. Анан жалпы элге жакшы рахат тартуулаш керек. Анткени биздин техникалык каражатыбыз да канча жакшы эмес да. Микрофон, аппаратура дегенде ошол сыңары. Анан эмне үчүн ырдабайт? Ошол эле ырдагандар жандуу ырдайт деп ушул кыз жигиттин айтышы, атабыздан калган Сармерденди ошону кайра жандандырып, жаңылантып, элге тартуулап койсом, эл жагып калды. Азыр бирден бир жакшы элдин сүйгөн көрсөтүүсү болуп калды. Эл арасында ойноп атат. Бала бакчадан баштаган айылдагы көчө, район, область баары ойноп атат. Мен абдан сыймыктанам. Сиз өзүңүз Сармерденге барып жүрсөңүз керек кичинекей кезинизде. Жок, мен көрбөй да калдым. Сармерденди биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсүн Мамашевалар, Улук Мырза Полотов, Эрмек Мойдунов, Тагаев сыяктуу агайларыбыздан мен абдан мындай консультация алдым да. Ошондо ошолор айтты, биз бала кезде согуш мезгилинде үймө-үй ушу баягы кыш мезгилинде көбүнчө ойнолчу эле деди да. Бул үйдө отуруп алып эле жорой ичип ойногон бир жакшы бир салт болгон. Анын ичинде эң биз билип билбеген бир жакшы нерселер бар. Бул тарбиялык мааниси дагы бар. Жаштарга дагы бир жакшы үлгү болчу жерлери бар.
мына ошондон бир үзүбүз баардыгынан алып туруп анан бир долбоор болуп калды. Эң сонун ал эми негизи айтып коет айымдар назик келет, ал эми режиссерлук кесип бул айымдар үчүн эмес депчи. Анткени сиз кышы жайы ысыкта да суукта да жүрөсүз. Ден соолук кандай кам көрөсүз ден соолугуңузга? Эми ден соолук экинчи планда калат. Үй бүлөдө экинчи планда. Үй бүлөдө экинчи планда калат. Муну өзүңөр билесиңер. Ушо өмүрүбүздү кээде түнөп калган мезгилдери болот. Мен көп жылдар бою жаңы жылды телевидениеде өткөргөм. Пультка шампанскийди, салат устап келип алып, жаңы жылды ошол жерден өткөргөн күндөр болгон үй бүлөбүз үйдө калып. Анысы кандай? Бул абдан жоопкерчиликтүү иш. Эгерде жүрөгүң менен сүйсөң, майрамга карабай, эс алууга карабай, бизде эс алуу жок да. Мен айтам, телевидение иштеп атпайбы, майрамы жок эле депчи. Анысы кандай ошо өмүрдүн көбү ошол албетте биринчи үйүң тескерисинче телевидение болуп калат. Ысык суук ден соолукка карамай жок. Албетте карайсың, бирок эфирден кийин. Бирок эфирден кийин. Сонун экен. Ал эми биздин акыркы сурообузду сизге узаталы. Азыр сиздин оюңуз боюнча ушул кыргыз теле дүйнөсүнө кандай долбоорлор жетишпей жатат? Деп Кандай ойлойсуз? долбоорлор биздин, мен ойлойм, нукура өзүбүз жараткан, өзүбүздүн каныбыздан чыккан кыргызга байланыштуу ошол эле мезгилде көбүнчөсүн баягы муундан муунга калгандай таанып билүү көрсөтүүлөр көбүрөөк болсо, жаштарды тарбиялаш керек деген долбоорлор. Ал эми калган өзүбүздө жетиштүү, өзүбүздө. Анан албетте биз башка жактын долбоорлорун туурабасак деген. Сиздин ушу жакшы ойлоруңуз бар экен. Келип бергениңизге рахмат. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ошол ойлоруңузду ишке ашырып койсоңуз деле болот. Себеби энди сиз көп проектлерди ишке ашырбадыңыз. Ал эми азыр сизге эркин микрофон, сиздин кызматкерлериңизди куттуктасаңыз болот. Рахмат. Мен жалпы бүгүн кыргыз элин куттуктагым келет. Анткени ар бир үйүңүздөрдө телевизор бар. Телевидениеда биз баягы чакырыксыз үйүңүздөрдө болобуз, Анан албетте биздин жалпы коллегаларымды куттуктайм. Ушундай оор түйшүктү аркалап келген коллегаларым, сиздерди, сиздердин каналды, жалпы эле Кыргызстандагы теле жаатында иштеген коллегаларымды эң башкысы аман эсен болуңуздар, ден соолугуңар чың болсун, үй бүлөңөрдө бакыт, деңгисин жакшылыктын баарын каалайм. Чоң рахмат сизге. Айткан сөзүңүздүн баары кабыл болсун демекчибиз. Терең ыраазычылык. Дагы да болсо сизден көптөгөн ушул теле долбоорлорду күтөбүз. Рахмат, чоң рахмат. Соңуңуз чың болсун, урматтуу достор. Азыр болсо биз шаар тургундарына кезекти бергенбиз. Ал дагы ушу теле жаатына байланыштуу диктор боло аласызбы? Биз эфирде болуп Биздин шаар тургундарынын жообунан да келиңиздер, жалпыбыз байкап көрөлү. Кандай жолугушасыз?